Нарын шаарындагы Арстанбек Буйлаш уулу атындагы номер 8-орто мектеби. Кыргыз тили мугалими Жусупбекова Тинатин. Кыргыз тили 5-класс. Саламатсыңарбы окуучулар? Кыргыз тили сабагын баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы жамдама жана чамалама санатоочтор. Сабактын максаты. Бүгүн балдар сабактын жүрүшүндө жамдама жана чамалама санатоочтор деген эмне экенин билесиңер. Алар кандай суроолорго жооп берерин, кайсы мүчөлөр менен, кандай жолдор менен жасалаарын айырмалайсыңар жана аларга карата тапшырмаларды аткарасыңар. Жамдама санатооч сан менен заттык түшүнүктү жамдап көрсөтөт. Канчо, нечө деген суроолорго жооп берет жана о, ö мүчөлөрү менен жасалат. Ушул жерде эскерте кетчү нерсе, жамдама санатоочтун мүчөсү 7-ге чейинки сандарга гана уланат. Мисалы, Айгүлдүн чачын экөө өрүштү. Канчо өрүштү? Экөө. Бул жерде жамдама санатооч экөө. Чамалама санатооч. Чамалама санатооч заттын санын болжолдоп, чамалап көрсөтөт. Ал канча чакты, канчадай деген суроолорго жооп берет. Чамалама санатоочту ча, дай, лаган, лап мүчөлөрү жасайт. Мисалы, себетте 30дай алма алмурут бар. Канчадай алма алмурут бар? 30дай. Бул жерде 30дай деген санатооч алма менен алмуруттун так санын көрсөткөн жок. Дубалда жүздөгөн сүрөттөр чапталып турат. Канчалаган сүрөттөр? Жүздөгөн. Жүздөгөн дагы сүрөттүн так санын айткан жок. Чамалама санатоочтор ашык, жакын, ченде, чакты деген сөздөрдүн эсептик санатоочторго кошулушу менен да жасалат. Мисалы, талаада 50дөн ашык карга учуп жүрөт. Канча карга? 50дөн ашык. Чамалама санатооч эсептик санатоочтордун жупталып айтылышы аркылуу дагы жасалат. Мисалы, 7-8, 40-50. Сүрөткө көңүл буралы. Текчеде 80-90 китеп тизилип турат. Канча китеп? 80-90. Китептин санын болжолдуу түрдө көрсөттү. Келгиле балдар, бүгүнкү темага ылайык тапшырмаларды аткаралы. Биринчи тапшырма. Төмөндөгү табышмактарды дептерибизге жазабыз. Алардын жандырмагын таап, жамдама санатоочтордун астын сызабыз. Биринчи тапшырманы аткарып бүткөндөн кийин экинчи тапшырмага өтөбүз. Ал жерде берилген чамалама санатоочтордун ар бирине сүйлөм түзөсүңөр. Эмесе сабагыбызды жыйынтыктайлы. Вендин диаграммасы аркылуу жамдама жана чамалама санатоочтордун өзгөчөлүктөрүн жана окшоштугун көрсөткүлө. Үйгө тапшырма. Китебиңердин 151-бетиндеги «Акылман мугалим» деген текст менен иштегиле. Сабагыбыз соңуна келди. Саламатта калгыла балдар.